Саламатсыздар, урматтуу агайын туугандар, бүгүнкү митингдин катышуучулары. 21 жыл мурун Үзөңгү кууштун берилишине каршы чыккан Азимбек Бекназаровду бийлик өкүлү камап, мыйзамсыз камап, андан 5 жыл мурунку бир ишти жапкансың, адамдарды өлтүргөндө сен боштондукка чыгаргансың деген шуктоо менен камашып, элдин ай туура эмес кылып атасыңар, чыгарып койгулагын, боштондук бергилегин дегенде болбой, каршы чыкканга да элдердин 10 миңдей адам чыгып, кол кундангандан кийин атуу башталып, бир 6 жаран өлүп, Акаев ошондорго чыгарып, ровно 3 жылдан кийин Акаевдин катышы менен бүттү 24 мартта 2005 жылы, 2002 жылы болгон. Мына бүгүн дагы ошондой окуя кайталанып атат. Кемпироваттын берилишине каршы берилбесин деген биздин бир топ жарандарды кармашып, камашып, мына эл аз экен, буларды колдогондо жок экен дегенде саясатты жүргүзүп, буларды кармап отурушат мыйзамсыз. Мен атайын келдим, бийлик өкүлдөрүнө эскертип коеюн деп, андай саясат туура эмес. Башында да ошондой деген саясат жүргүзгөн Акаев азыр кайда? Ел түкүрсө көл болот дейт. Эгерде ошо 26 жарандарыбыздын өкүлдөрү ар тараптан чыкканда көл эмес, деңиз болуп кетиши ыктымал. Анда бийлик өзүнүн ким экендигин билбей калат. Мен бардыгын, көпчүлүгүн билем азыр кармалгандардын. Бардыгы Кыргызстандын патриоттору. Бири дагы төңкөрүш жасамай деген ой болгон эмес. Бири дагы тупалын чыгарайын деген ой болгон эмес. Алар болгону кемпироват берилбесин деп гана өздөрүнүн жарандык патриоттук сезими негизинде чыгышкан атуулдар болчу. Мына 5 айдан бери кармап отургандары бул бийликке жакшылык алып келбейт. Ошондуктан мен бийлик өкүлдөрүнө, бийлик жетекчилерине айтар сөзүм, эки нерсени аткарып коюшуңар керек. Биринчи, алардын бардыгын бөгөт чарасын өзгөртүп үйүнө кой берип, экинчи, ачык сотто жарандык активисттердин катышуулары менен, журналисттердин катышуусу менен күнөөсү болсо далилдеп, күнөөсү жок болсо кечирим сурап, ошол мыйзамсыз камагандардын жазасын беришин булар аткарыш керек. Муну ошондо гана биздин Кыргызстанда биримдик болот. Ошондо гана ынтымак болот. Ошондо гана өнүгүү болуп, бири-бириз менен урушуп талашпай, жакшынакай мамиле кылып туруп, булар аз экен, булар жаман айтат экен деген сөздөрдү баары четте калат дагы, биз алдыга умтулганга жол ачылат. Мен кайталап айтарым дагы бир жолу. Бизге бүгүн не жетишпейт? Биримдик жетишпейт. Өнүгүү жетишпейт. Бизде өсүү жетишпейт. Муну ошого барыш үчүн бир гана жол, булардын бардыгын чыгарып, ачык сотто күнөөсү болсо далилдеп, күнөөсү жок болбосо кечирим сурап чыгарып. Мен айтат элем, баары бир чыгышат. Эртедир кечти чыгат. Бирок мыйзамсыз аткарган адамдардын бардыгы эртең күрсүнү кандай карап калган мыйзам жазаласа, Кудай жазалайт. Себеп дегенде биз тарыхтаны көрдүк. Акаевдин тарыхында, Бакиевдин тарыхында көргөнбүз. Ошондуктан жаманатты кылбай, мына айткан элдерди булар атайын чыгышы дебей, булар бекерден чыккан жок да. Мына азыр мен угуп отурдум. Балдары кароосу калыптыр. Эч баласы менен отурушат дейт. Мына ошондойду биздин бийлик адамдардын укуктарын сыйлаш керек болчу да. Ошолордун эркиндигин, укугу камсыз кылып бериш керек болчу да. Анын ордуна биз мындай саясат жүргөнүбүз бийлик өкүлдөрүнө жакшылык алып келбейт. Мен дагы кайталап коё элем, ушул сөздөрдүн баарын эске алып, тез аранын ичинде аларды үйлөрүнө чыгарып, ачык сотто камсыз кылып беришин биз баардыгыбыз мындай талап кылышыбыз керек. Укканыңарга рахмат, барыңарга ден соолук, ийгилик. Азыркы келе жаткан биздин Ораза айыбыз апта жакшы өтсүн. Ушунун маанайында бийлик дагы чечим чыгарганга барсын. Рахмат. Арбаңыздар, урматтуу туугандар. Мен азыр кайрылуум ушул жерде эле чогулган
Кайдыгер емес, кыргызстандыктарга емес, бүткүл кыргыз элине кайрыламын. Мен кайрылуум ушул жерде гана чогулгандар үчүн эмес, бардык кыргыз элине кайрылуум. Кемпироват боюнча Туугандар, менин кайрылуум ушул жерде чогулган Кайдыгер эмес, эл үчүн эмес, бүткүл Кыргызстан элине кайрыламын. Кемпироват боюнча карманып отурган биздин мырзалар жана айымдар, булар накта баатырлар. Мага чейин айткандар туура. Мекениңди коргойдо чыкканың бул кылмыш эмес. Мекениңе Кайдыгер болгон кылмыш. Жериңди, сууңду, кен байлыктарыңды саткан кылмыш. Башка бир мамлекетке кошуматчылык кылган бул кылмыш. Ошондуктан биз эч качан Кемпироват боюнча бүгүн камалып отургандарды кылмыштар деп эсептебейбиз. Булар кылмыш жасаган жок. Алардын эч кандай кыймыл аракетинде кылмыш болгон жок. Мен эки көзүм көрбөйт. Мен сокурмун. Айткылачы силер. Бишкек шаарында башаламандык болду октябрь айында. Болгон жок. Бишкек шаарында, Аянтта, Жөмүр көчөдө бийликти басалабыз дегендер болду, көрдүңөрбү силер? Айткылачы мага, куралданып, азыркы бийликти кетирип, өзүбүз бийликке болуп барабыз деген саатчылар болду? Болгон жок. Демек, азыркы мана отургандардын кыймыл аракети да болгон жок. Мыйзамды бузганы. Ал эми мыйзам боюнча ар бир кыргызстандык өзүнүн оюн билдирүүгө укугу бар. Булар Кемпироваттан эмес, бүткүл Кыргызстандын бүтүндүгү үчүн чыгалы, коргойлу дешти. Ар бириңиз Кыргызстанды коргойн деш керек. Бул кылмыш эмес, дагы бир жолу кайталаймын. Кылмыш ошол биздин жерибизди берген, сууларыбызды берген, кен байлыктарды берип аткандар мына ошолор кылмыш кылып атышат. Ошондуктан эч качан бизди коркута алышпайт. Эгерде камап койсо эле кыргыз эли коркуп калат дегендер, алар адашат. Бизге бийликке келгендер эч качан сага калбай коюшту. Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин, Жээнбековдун тагдырынан булар сага калбай жатышат. Ким бийликке келсе, биз түбөлгө келди деп ойлошот. Президент досуна, досу баласына, туугандарына бийликти өткөрөбүз деп ойлойт. Андай болбойт. Ага кыргыз эли чыдабайт. Кыргыз эли эч качан мындайга макул болбойт. Ошондуктан азыркы бийликке келгендер эшиң барда этеңи жый деген кыргыздын макалы бар. Убагы келгенде булар да кетет. Булар да кетет. Бирок мен каалап айтайын. Бир төңкөрүш менен кетишин. Ошондон булар ойлонуш керек. Бетеге кетет, бел калат. Бектер кетет, эл калат дейт. Кыргыз эл эч жака кетпейт. Кыргыз эл ар дайым Кыргызстанда ээ болот. А бүгүн камалып отургандар булар бошондукка чыгышат. Сөзсүз чыгат, булардын кылмышы жок. Ошондуктан ушул жерде чогулгандар, башыңарды бийик көтөргүлө, айрыкча жаштар. Бүгүн камалып отургандар менен биз сыймыктанышыбыз керек, айрыкча биздин айымдар менен. Энебиз Ашаатбайна Сазыкбаева менен, Гүлнара Жоробаева менен, Клара Сорокулова, Рита Карасартова, Перизат Сурана, Оразай Нарматова менен, жана биздин мырзалар менен биз сыймыктанабыз ар дайым. Бүгүн балдары ыйлап жаткан болсо, бул балдар эртең сыймыктанышат, булар тарыхта калышат. Ошондуктан бул жерге келген жаштар, айрыкча келиндер, мен силерден суранам, өзүңөрдүн күйөөлөрүнө менен силер сыймыктанышыңар керек. Келечек Кыргызстан силердин колуңарда. Булар баатырлар. Ошондуктан дагы бир жолу айтам. Биз сыймыктанабыз. Азыр камалып отургандарга баштандык!
кесиптештерге